Сыртта иштеп жүргөн тапсырлар бар да, өзүн арамдан сактап жүрөт. Адалдан кем университет алайын деп, ошолорго бир мотивация сөз. Сыртта иштеп жүргөн бир туугандар бар, арамдан алыс, адалга жакын, ошолорго дем бере турган сөз айтсаңыз деп. Өзү чыныгы сапарда жүргөн адам мусулман болот. Эмнеге дегенде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат, бул дүйнө мусафир адам көлөкөдө эс алып туруп кеткендей. Сыртта жашагандар ошого дал жашайт да. Ашча дүйнөсү жок, башка жок, мусафир бир күн элиме кайтып келем дейт. Ошон үчүн ал туугандарыбызга эки жакшылык бар, кимде ким адал оокаттын аркасынан үй бүлөсүн багам деп, арамдан алыс болом деп сапарга чыкса Алланын жолунда болот дейт. Алар Алланын жолунда болот, ниети түз болуп туура болсо. Анан экинчиден аларда дем бере турган эки мүмкүнчүлүк бар. Кээ бир өлкөлөрдө закон ушундай берилген, ошол жерден жакшы иштеп маянатап, балким бул өлкөдө кыла албай турган жакшылыктарды кылуу мүмкүнчүлүгү арага тапшырылган. Ошол жердин акысын берип, ошол жерде кыргыз эли бар экендиги, ошол жерде мусулман элин сыпаттагандай болот. Ошону жүрүм турум менен даават кылып жеткирсин, экинчиси чоң мүмкүнчүлүктөргө жетип, биздин Кыргызстанда сонун бир жайларды ачууга аракет кылсын. Сонун бир жайлар ачылсын. Ошондой медицина тармагынан, IT технология жаатында, коопсуздук маселесинде, илим маселесинде көп нерселер ачылсын. Ошондой мүмкүнчүлүктөрдү Аллах таала аларга берген да.